Саламатсыздарбы? Мен Кадырбеков Тимур. Компьютерный инженерия бөлүмүнүн студентимин. Бүгүнкү лабораториялык иштин темасы борборго умтулуучу күчтүн Паскаль аппараты менен колдонуп изилдөө. Бул иштин максаты борборго умтулуучу күчтүн физикалык жаратылышын түшүнүү. Биз Паскаль аппаратын колдонуп, айлана боюнча кыймылдаган нерсеге таасир эткен күчтүн радиустан жана айлануу мезгилинен болгон көз карандылыгын изилдейбиз. Биздин тажрыйбада колдонулуучу аппарат мына ушул. Бул жерде байкап көрүңүз. Чыгырык аркылуу иленген жүктүн салмагы аппаратты айлантырат. Айлануучу рейстин четинде нерсе бекитилген. Пружина борборго умтулуучу күчтү чөйүү менен өлчөйт. Фотогейт датчик айланууга кеткен убакытты өлчөйт. Смарт таймер интерфейси мезгилди чагылдырат. Теориялык негизи төмөнкүдөй. Чыгырык аркылуу иленген жүктүн салмагы борборго умтулуучу күчкө барабар болот. Бул М2 саны G'ге көбөйтүлгөн. Ошол эле күч айлануучу нерсеге формула боюнча таасир этет. F барабар 4π квадратка M1R бөлүнгөн T квадратка. Мезгилди смарт таймер өлчөйт. Иштин жүрүшү төмөнкүдөй. А дегенде массаларды өлчөйбүз, аппаратты генераторго туташтырабыз жана смарт таймерди тайм пендулум режимине жөндөйбүз. Радиусу 20 сантиметрден баштайбыз. Чыгырык жүктүн салмагын эсептейбиз. Бул өлчөнгөн борборго умтулуучу күч. Генератору жайдуу түзүлүш менен айландырабыз. Смарт таймер менен мезгилди 5 жолу өлчөйбүз жана орточосун табабыз. Өзгөрүлгөн радиус үчүн кайталайбыз. Таблицада көрүп жатасыз. Биринчи бөлүктөн натыйжаларын. Чыгырык жүктүн массасы турактуу 50 грамм. Демек борборго умтулуучу күч турактуу 0,49 ньютон. Радиусту өзгөргөндө мезгил өзгөрөт. Радиусу узак болгондо мезгил узун, кыскарганда мезгил кыскара берет. Натыйжаларды иштетүүдө биринчиден графикти түзөбүз. Радиусту x огуна, t квадратты y огуна калтайбыз. Сызык түз болуш керек. Экинчиден салыштырмалуу каталыкты табабыз. А дегенде пайызы 5тен аз болуш керек. Жыйынтыктап айтканда, чыгырык жүктүн салмагы борборго умтулуучу күчкө барабар болгону ырасталды. Формула практикалык иш менен тааныш келди. Радиусту өзгөргөндө мезгил өзгөрөт. Радиусу узак болгондо мезгил узун. Паскаль аппарат жана смарт таймер менен өтүп так болот. Каталык 10%дан кичине. Демек лабораториялык иш максатына жеткилди жана туура жүргүзүлдү.